Союз мезгилинен бери бир да жолу жаңыртылбаган Суу-Самыр Талас-Тараз жолунун 4-фазасы башталды. Жолдун тамтыгы кетип, жылына жамоо иштери гана жүрүп келген. Элдин көп жылдан берки тилеги ишке ашты. Курулуп аткан жолдун курулушу 4-фаза. Бу көптөн бери эл күткөн, эл ушунчалык чыдамсыздык менен күткөн кубанычтуу нерсе болуп отурат. Бу жол менен бу эгерден айтып коет, бизде кан жол деп коет. Бу кан жолдо кандай гана адамдар, кандай кишилер жүрбөйт. Бу кан жол болсо көптөгөн жакшы нерселер биздин айылдын, областтын инфраструктурасы өзгөрөт. Байланыштар абдан жакшы болот. Көчөлөрдө бардык нерселер, шарттар түзүлөт экен. Айылдардан өткөн жерлерде бүт тротуарлар, обочиналар жасалат экен. Жолдордо жүрүү кенен, транспорт кенен болгондон кийин баягыдай транспорттордун немесине кагылыш өтүлсө жок болот, жакшы нерсе болгон атат. Эл аралык жолду оңдоого Ислам өнүктүрүү банкы каржылык колдоо көрсөтөт. Транспорт жана коммуникациялар министри эл менен жолугушкан учурда жыл сайын жолдор оңдолуп, мамлекеттик казынадан каражат арбын бөлүнүп жатканын кошумчалады. Жалпы узундугу 93 километр жол жасалат. Бүгүнкү күндө мындай чоң долбоорлордун бир нечеси каралып атат. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жол тармагын өнүктүрүүгө, жолдорду жакшыртууга чоң көңүл бөлүп, биздин министрликке чоң каражаттарды бөлүп берип атат. Буга чейин министрликтин бюджети 2-3 миллиарддын тегерегинде болгон болсо, 2-3 жылдан бери 2023 12 миллиард болгон болсо, 2024-22 миллиардка чейин жетти. Быйыл 2025 жылы жалпы республикалык бюджеттин өзү эле 30 миллиард акчаны иштетебиз деп биз план кылып атабыз. Суу-Самыр Талас-Тараз жолунун курулушуна бүгүн старт берилди. Эл аралык жолду куруу үчүн кытайлык компания иш жүргүзөт. Негизи 3 жылдык мөөнөттө аяктай турган жолду 2 жылда бүткөрүү талабы турат. Ал эми жол курууда жергиликтүү бийлик ар тараптан колдоо көрсөтөт. Негизги келишимде 3 жыл, бирок биз аракет кылабыз ушу 2 жылдын ичинде бүтүргөнгө. Областтан, бизден, жергиликтүү бийликтен эмне жардам керек болсо биз толук кандуу бардыгын колдоп, жерин бөлүп берип, кум чагылын ала турчу карьерлерин бөлүп берип, бардыгын обеспечивать этебиз, Кудай буйрса. Мен ойлойм, ушу 26-жылы жыл аягы менен ушул жолду колдонууга берип калабыз буйрса. Суу-Самыр Талас-Тараз жолун курууда көпүрөлөр, жарыктандыруу, тротуарлар бардыгы эске алынган. Жаңы салына турган жол калктуу конушта 2 тилкелүү болсо, айылдан тышкары жол 4 тилкелүү болот. Иш кичи капкадан башталат. Мындан тышкары быйыл Талас облусу боюнча 68 чакырым жолдун курулушу пландалды. Биздин өзүбүздүн титулдук тизме менен капиталдык салымдар беренеси боюнча биз жалпы 68,8 километр жолду куруу боюнча план кылганбыз. Бул өзүбүздүн ошол республикалык бюджеттен негизги жолдор жасалат. Андан сырткары бүгүн старт берилди. Бул Талас-Тараз Суу-Самыр жолу бул эң көйгөйлүү маселе болуп келген. Ошол Союз маалынан курулган боюнча мындай реконструкция болгон эмес. Ошонун 93 километрин куруу боюнча Ислам өнүктүрүү банк тарабынан каржыланып, бүгүнкү күндө курулуш башталды. Эми негизги мөөнөтү бул 3 жылдык мөөнөттө белгиленген, бирок биз Кытай компаниясына талаптарды коюп атабыз. 3 жыл эмес, 2 жылда бүтүрүп пайдаланууга бересиңер деп. Эл аралык жолдун салынышы менен облус калкына жакшы шарт түзүлөт. Анткени көйгөй жараткан жолдун курулушун элетели көп жылдан бери күтүп келген. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.